Президент азыр кече түз байланышты биздин учурубузда кандай болуп турат. Андан сырткары кечеги окуялар боюнча болчулукка маалымат берип кетсек, тилекке жараша бүгүнкү күндө биздин граждандык адамдардын арасында, аскер кызматкерлердин арасында эч кандай жоготуулар болгон жок. Жеңил жаракат алуулардын негизинде 11 asker kızmatkeri жаракат алды. Алардын больницада жатышат, карап атышат. Азыр көчүп келген адамдардын баардыгы үйлөрүнө көчүрүп келген адамдардын баардыгы МЧС тарабынан жедел органдар тарабынан кечеги эл аралык орто мамилелерди келишимдерди бузган, одону бузгандыгы үчүн сиздерге жөө кетиресиздер ал маселелердин баардыгы комиссия түзүлүп, комиссия жолдорду карап чыгып, азыр мезгилде президенттин тапшырмасы негизинде комиссия түзүлүп, комиссиялардын баардыгын текшерип чыгат. Канча кыдырышат турукташтырууга батыраак? Азыр күндө мындай относительно турукташтыруу деп айтсак болот. Төртүнчүдө совместный патрулирование милиции органов находится бардык күч структураларын, алардын жеке состав жана воен техникалар саат 10-ден жүрүшүлөр кайсы тарап, кайсы жакка кетебиз, кандай жакка кетебиз. Мен ойлойм, аба токташты жана толук өткөзүлөт. Bu şeyi de üçün kapatalım. Kakak,